Автобуста айдоочуларга түшүндүрүү, үйрөтүү, багыт берүү иштерин чехиялык Филип Ера жүргүзүүдө. Ал өзү менен кошо 4 адамды Ош шаарына ээрчитип келген. Чехиянын микроэлектроника деген компаниясында эмгектенген бул адистер Оштогу коомдук транспортто жол акыны төлөөчү атайын борт жабдууларын орнотуп, жергиликтүү кызматкерлерге үйрөтүп жатат. Учурда троллейбус жана автобустарга жаңы жабдыктар коюлууда. Биз тендерден жеңип алып, Ош шаарындагы муниципалдык автоунаа мекемесиндеги техникаларга жол акыны төлөөчү жабдыктарды орнотуп жатабыз. Бул системаны ийгиликтүү акырындап жолго коюудабыз. Автобустардын ичинде барын көзөмөлдөөчү атайын жабдык болот. Бул жол менен шаардагы каттамга чыккан бардык техникалардын ишмердүүлүгү байкалып көзөмөлдөнөт. Троллейбус жана автобустарга жабдыктар орнотулуп бүтсө, жүргүнчүлөр карта аркылуу жана накталай төлөм жүргүзсө болот. Жарандар коомдук транспортто жол акыны автоматташтырылган система аркылуу төлөй алат. Карта менен жол акысын төлөгүсү келсе, биринчи картаны экранга жакын алып келесиз. Экинчи баскычты басасыз, үчүнчү чекти аласыз. Мында карта 3 түрлүү болот. Биринчи окуучулар үчүн, экинчи пенсионерлер жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген, атайын жеңилдик алган жарандар үчүн. Үчүнчү жалпы башка жарандар үчүн. Мына жерде бул коомдук транспортты жакшыртуу максатында долбоор ишке биринчиден эртең менен айдоочу отурат дагы белгиленген убакытта ишке чыксу иштетет дагы, иштеткенде мына системадан экрандан көрүнүп турат. Ошол эртең мененки мисал калсак 6:30да чыга турган болсо, 6:30да ушул система ишке кирет дагы, ишке кирип туруп жүргүнчүлөрдү кабыл алат. Жүргүнчүлөр келгенде биринчи эки шартта иштейт. Биринчиси карта менен мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой шаар боюнча 83 000 жеңилдетилген жарандар бар. Ал жарандар пенсия жашында жана мүмкүн чектелгендерге мындай кызыл түстөгү жеңилдетилген карта берилет. Ар бири келет дагы автоунааларга чыкканыбызда мондай кылып туруп жабдууга коет дагы, койгондо ушул жерден айдоочуга көрүнүп турат. Айдоочу ошол жерден карап туруп, жашыл тамганда бул өтө берет. Ал бул жерде ар бир чыккан жаранды фиксировать этип туруп, ушул жерде автомат эсептеп. Чехиялык микроэлектроника компаниясы менен келишим түзүлүп, алар 90 дана автоматташтырылган техниканы бүгүнкү күндө берген. Жабдуунун 60-ы шаардагы троллейбус жана автобустардын ичине орнотулат. Калган 30 дана жабдык ишкананын кампасында сакталат. Ал келечекте жаңы автобустар келсе коюлат. Карточкаңызды жөнтөктө туруп, акча адашып салып алып, карточкаңызды эстеп кетсеңиз, кайрамдардан стоп басып, бул жактан тыйын чыгарып алсаңыз болот. Ошондой эле бул аппарат, могул чек, тыйын салганда могул чек обязательно чыгат да. Бул 60 мүнөткө бериле турган чек, 60 мүнөттөн мунун убагы чектелет. Бул жак касса. Бул жак касса. Тыйындын баары ушул жерде өтөт. Тыйынды чыгарып атканда, бул отчетлар малда. Бул жерде өзүнүн атайын бир функциялары болот. Аны басканыбызда канча тыйын, канча неме түштү, количество кандай болот, эсеп кылсам, мына чек менен кошо чыгарып берет. Бул жаңы системанын тендердик баасы 684 100 евро. Каржылоо булагы Европа реконструкциялоо жана каржылоо өнүктүрүү фонду. Адистердин айтымында бул системанын ишке кириши менен ишкананын киреше бөлүгү 60%га жогорулайт. Айдоочуларга да ыңгайлуу болот. Мурункуга караганда азыркы ишке ашып кетсе абдан жеңил болот экен водительдер үчүн. Себеби монитор коюп коет экен алдына. Эмне болгонун, пенсионер ким, окуучу ким, жөнөкөй төлөгөндөрдүн бардыгын айтып турат экен. 3 тилде болот экен. Каалаган тилиң орусча, кыргызча, англисче которуп алат экенсиң өзү. Компьютерди бассаң, ошол боюнча кыргызчасын айтсаң, канча адам кирди, канча түштү, контролдоп турат экен да. Картаны жүргүнчүлөр Ош шаардык мэриясынын жана Ош шаардык муниципалдык автоунаа мекемесинен алса болот. Эгерде жүргүнчү картаны төлөбөй накталай төлөгүсү келсе, автоматташтырылган система тыйындарды кабыл алат. Автомат кагаз акчаны кабыл албайт. Жана ошондой эле жолдо жүрүү каттамынын баасы өзгөрбөйт. Бул жаңы система октябрь айынын орто ченинен баштап ишке кирет. Адыл Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.